Кыргызстанда азыр боор оорусу боюнча жана башка оорулар боюнча Кыргызстан Борбор Азияда алдыңкы сапка чыктык. Бүгүн жогорку кеңеште ветеринардык эрежелерди бузгандар үчүн жаза киргизген мыйзам долбоору каралды. Демилге өлкө аймагында эпизоотиялык абалды, тамак аш коопсуздугун жана айыл чарба жаатындагы мыйзамдардын талаптарын сактоону камсыз кылуу максатында иштелип чыккан. Ушул жерде отурган 90 депутатка кайрылгандардын көпчүлүгү боорум алмаштырам, бөйрөгүм алмаштырам, жана башка боюнча бүт акча бергиле Индиядан, Туркиядан операция болуп келем деп акча сурагандан бардыгы. Себеби эмнеде? Суу, экинчиден биз мал сойгондо оорулуу малды эмне жеп атабыз, эмне ичип атабыз Кыргызстанда. Бүт аябай чоң суроо ушулчу. Ушул маселеге киришипсиздер. Алмазакын өкмөт менен сүйлөшүп туруп ушу ветеринарияга тескерисинче биз жанагы айылдарга чейин штаттарды ачып берип, анан азыр болор болбос айлык алышат. Ошолорду айлыктарын көтөрүп тескерисинче ушу ветеринария кызматына биз абдан чоң колдоо көрсөтүшүбүз керек азыр. Мына ушул убакка чейин мына өзүңүздөр билгендей канча Кыргызстаныбызда мамлекеттин ичинде эхнокок менен ооруган, бруцеллез менен ооруган, сибирский язва менен ооруган көп жарандарыбыз ооруду. Бирок ушул күнгө чейин эч ким ага жооп берген жок. Жоопкерчиликти алган дагы бир да мекеме да жок, ишкана да жок. Мына ушул мыйзам менен Кудай буйруса бүт жоопкерчилик мына сиздердин мойнуңуздарда болот экен. Шу ооруларды кайсы жактан чыкты, кантип тарап кетти, мына жоопкерчиликти толугу менен ушул мыйзам менен өзүңөрдүн мойнуңарга алып атсыздар. Туурабы? Бул мыйзамды колдош керек, бүгүнкү күндө аябай керек мыйзам, бул эч кандай элге зыяны жок. Билесиз, Жаныбек Калканович, ветеринария лечит человечество деп бекер айтылган эмес да. Биз азыр мына мыйзамды колдойм, туура эле. Биз ветеринарияны аябай колдошубуз керек да. Буга бүт ушул Жанар Кубанович аябай туура айтты. Мен кошулам ошого. Азыр ветеринарияга эмне керек? Мен ушу 4 жылдан бери ушу парламентте отурам. Ветеринария силер жактан бир мондой сунуштар менен келип, мындай кылайык дегендер болгон жок да. Мына мыйзам алып келесиңер, кетесиңер. Надо вам глобально работать надо над этим. Анан бияктан проблемалар 30 миң, 40 миң деп пересадкалар жазат атат азыр. Элдин баары берде жүгүрүп жүрөт, жардам берилет. Ошонун баарын алдын ала турган мына ветеринария кызматы. Ушуга биз да жардам берейик. Бир жакшынакай кылып келбейсиңер, силерге биз жардам бербейик. Ветеринарияны мощный кылып коюп койсок, эчтекеден коркпойбуз. Ошондо ден соолук чың болот, анда элибиздики баары жакшы болмок да, оорулуу аз болмок. Мыйзам долбооруна ылайык малдын жугуштуу улаңдарын алдын алуу жана жоюу, аларды кармоо ташуу, айда өтүү талаптарын, өлүгүн көмүү, жок кылуу боюнча жана башка ветеринардык санитардык эрежелерди бузган жеке жана юридикалык жактарга айып каралган. Биз акыркы учурда ушул багытка көп көңүл бура баштадык да. Штраф салуу боюнча. Бирден болсо эле штрафты көбөйтөлү, штраф менен ишти бүтүрөбүз депчи. Биз тескерисинче жанагындай тарбия, профилактика иштерди жүргүзүшүбүз керек да. Мына мисалы үчүн азыр сиздер айтып аткан мыйзам долбоорунда көптөгөн нарушение ветеринарных, лабораторных, достоверности, экспертизы, диагностических исследований, неисполнение, неразрешение исполнения лицами, осуществляющими практику и так далее деп баарына штраф. Штрафты ким салат? Кайсы орган штраф салат? Ошо малды туура эмес бакса, ким штраф салат? Айтканчы, участковый. Сиз айтып аткан айып пулдар боюнча ветеринардык инспекторлар салышат, бирок ал жерде бул биринчи эле бара калып штраф салбайт. Ал жерде эң биринчи эскертүү берилет, андан кийин предписание берилет. Эгерде ошол аткарылбаган шартта гана ошол айып пулдар салынат. Биз азыр кимге айып пул салган атабыз? Мал союучу ишкергеби, ишкана ачкан ишкергеби же малдын ээсинеби? Айып пул кимге салынат? Эгерде малдын ээси базарга алып келген жанагындай оорукчан малды алып келген болсо, малдын ээсине штраф салынат. Санитардык нормаларына туура келбеген бойняларда болсо, ошол хозяинга салынат. Мыйзам каралып жатканда ветеринардык кызматынын жоопкерчилигин күчөтүү маселеси да кызуу талкууланды. Депутат Аккулуу Бердиев жолбун иттер боюнча суроо узатып, кароосуз көчө иттерин көзөмөлдөө дарылоо жагына көңүл бурууга чакырды. Оорулардын баарын ушу иттер жугузуп атат. Ошондуктан баары бир ушул жанагы көчөдө жүргөн иттерди кармап, ушуларды эметиш керек, лечение кылыш керек. Малдарга да ушулардан жугуп атат, адамдарга дагы. Ошондуктан ушуга сиздердин кандай мындай ошолорду лечение кылыш боюнча кандай эмеңиздер бар?
Бул жол буниттердин санын көзөмөлдөө жана кыскартуу боюнча бүгүнкү күндө жергиликтүү бийлик менен тыгыз ар дайым иш алып барылат. Ал эми жанагы үй колдо багылган ушул сиз жогоруда айтып аткан иттердин вакцинасы боюнча биз мынакей 2022 жылдан баштап токтоп калган экен. Биз азыр 25 жылга ошо таблетка жана эхинококкузга каршы таблеткаларды сатып алып, бүгүнкү күндө республика боюнча таркатылып берилди. Ал боюнча иштерди жүргүзүп атабыз. Андан сырткары ошо жол буниттердин санын көзөмөлдөп кыскартуу боюнча дагы бүгүнкү күндө иштерди жергиликтүү бийлик алып барып жатышат. Жана азыр биз дагы бир долбоордун үстүндө иш алып барып атабыз. Булардын баягы көбөйүшүн алдын алуу боюнча. Менин билгениме караганда эч жерде мындай азыр айылдарда андай иш-чара жүргүзүлгөн жери жок. Мына илгери Советтер Союзунун мезгилинде мына ар бир айылда бирден ветеринар болчу эле. Ошончо мал көп болчу эле, мында ооруган мал аз болот эле, ооруган адам да аз болот эле. Ошондуктан азыр ошол мына ветеринарий иши эч жүрбөй атат. Например, ооруган малды ооруган таза малды печат басып койсо, бул штраф менен гана чектелет экен да. Эгер андай болсо, ошондойлор обнаружить этип калса, ал жумуштан да кетет да. Не себептен де бизден Көрдүңөрбү, мына мыйзам кабыл алынгандан кийин ошолордун дагы мындай мыйзам бузганы аныктала турган болсо, не только ал штраф менен же болбосо жумуштан кеткен менен гана чектелбеш керек. Ушул мыйзамга киргизиш керек. Алар керек болсо жоопкерчиликке тартылыш керек да. Мына азыр бир пунктка киргизиш керек, ушул эме боюнча жоопкерчиликке тартылыш керек. Жогорудагы мыйзам долбоорун көпчүлүк депутаттар колдоду. Бирок чийки жерлерине толуктоо өзгөртүү сунуштары берилди. Жыйынтыгында аталган мыйзам экинчи окуудан өттү. Макул 65, каршы жок. Асель Сыдыкова, Регион телеканалы. Долбоор экинчи окуудан кабыл алынды.